Саламатсыздар, урматтуу жолдоштор. Мына биз бүгүн силер менен кайрадан биздин баатырдык эпосубуз Манас жөнүндө маектерибизге арналган көрсөтүүнү улантабыз. Мен силерге өткөн көрсөтүүлөрдө ушул романды, роман эпосту мен Сагынбай Ырбактын вариантынын негизинде жазгандыгын жөнүндө айткан элем. Мына бул китептердин алдыңарда турат. Бул китептердин баары тиешелүү экспертизадан өткөрүлүп, мектептердин кыргыз адабияты программасына Манас эпосун окуп үйрөнүүдө кошумча адабият катары сунушталган. Бул китептердин баары мен ошол учурда орус тилине да которуп программага кошулду. Мындан тышкары мен атайын интернет сайт ачканмын, eposmanas.com. Ошол жерде орусча, кыргызча китептин экөөнүн электрондук версияларын коюп койгон. Кимде ким кааласа ошол жерден китептерди сатып алса болот. Ал эми кагаз китептерди силер китеп дүкөндөрүнөн жана менден алсаңар болот. Эми болсо биз китепти окууну улантсак. Өткөн жолу мен силерге Ашталым менен Ерманаштын экөөнү чабышканда Манас айын жеңип алгандын жерине келип токтогон элем. Ашталымдын жансыз денесин кыган колуна жетип жетөөнө тийип, тийгендери тим калбай өлүп түштү атынан. Ушуну менен Манас сындуу баатырдан Ашталы балбан баш болуп, кырылып түштү 8 жан. Ушунча баатыр кыргыздын бир балбанынан өлгөндөн кийин Кытайлардын үмүкү барып, селдейип, коркуп калды делдейип. Биздин баатырлардын баары өлдү дейишти алар. Ошондуктан жанды кыйсаккан тет. Анда алардын бири калгандарын сабырдуулукка чакырды. Мындай кылганыбыз жарабайт, деди ал жолдошторуна. Биз жанды кыйсак, кызы талак жантуулар кыз катындын баарысын олжо кылып, 12 капка дагалап ойрон болот. Бул сөздөр калец чындык болгондуктан кол ыйлады буркурап, жагалалап чуркурап. Айласы кеткен Кытайлар Манастын 700 колуна багынып келишкенде, кыргыздар кезектеги жеңишке жетишип, Дагалак шаарына кирип барышты. Дагалакты 17 күн дем алгандан кийин Манас чатырында мындан кийинки аракеттер тууралуу жан жоокерлер менен акылдашты. Каршы болбосоңор, биз Байкуш деген жерге баралы, деди ал чогулгандарга. Анда Көшөк уруу элин, Нанга деген шаарды, Шатукан, Саңыроо, Кобо деген жерлердин көбүн Удаңчаң аттуу кан бийлейт. Андан ары барсаң, Марал деген шаар, Унку, Котон деген жерлерди Байман аттуу бек башкарат. Бери жагындагы Жеркен деген жери Каракыш калаасын Айык деген канына караштуу. Айтылган тараптарда мындан башка нече деген атактуу шаарлар бар. Ошолорго барбасак, биздин Кытайдын 11 дуусу сол койбойт. Тез арада алардын дүбүрөк канга аттаналы деп сөзүн бүтүрдү Манас. Ошондон кийин 900 миңге толкуган көлдөй болуп, аскердин баары жамданып, азык-түлүк камданып, найза кылыч бар жарак атка минип шаңданып, Саңыроого бет алды. Манастын колу томуктай болгон тоосу, тосуп чыккан жоосу жок. Талай эрме чөл менен 7 күн 7 түн тынбай жол жүрдү. Ал жерлерде таскара барса шашкандай, таңдай күйүп качкандай, жекенден бөлөк жие жок, жийрелден бөлөк бие жок. Ажыдар, жыланы, аргын жүрөт куланы, адамдан болгон жапайы миңден жүрөт уланы. Буларды көрүп, жаны кыйналган аскерлердин үрөйү учуп, жанынан үмүт үзүлдү. Төрө Манас жутту деп нааразы болушталар. Мындай кудайылган жерден эч ким соо чыкпай, баарыбыз өлүп, сөөгүбүз айтылады, ит кушка жем болот. Алардын мынчалык коркконунун жөнү бар. Айланан карап көрсөң, төбө чачың тик турат. Себеби бул жерлердин камыштары чиректей, кайры деген куурайы, найзага таккан жилектей, чымыны бар чымчыктай. Чычкандарын карасаң,
4 ay болгон күчүктөй. Кечке элдик жүгүрсө 6 жашар баладай. Таш бакасы дагы бар 6 карыш шарадай. 8-ci күн дегенде алсырап чарчаган сансыз кол бийик тоолордон шарындап аккан аспан суусуна жетти. Аскерине ат өргүтүп, эс алууга уруксат берип, өзү менен кошо эр үлбөнү, көкчөнү, жамгырчыны, бакайды алып, Манас Дагалактын кодон чалы менен чалгынга бараткан болду. Кол ушургерде дем алып турсун деди жолдошторуна Баатыр. Биз 6 киши аттанып, ар тарапты чалалы. Калдайган кала, кайкалар, тоо, тала, агынын каттуу суу, ашуусу бийик тоо, ашша чыгар, жөө бар экен. Баардыгын байкап көрөлү. Манас Беш Баатыр менен аттанып, чалгынга чыгып кеткенден кийин Куту бий баш болгон мергендер ууга чыгышты. Кийип уулап жүргөндөр алардын алдынан адам жүк аттуу жалгыз көздүү дөө чыкты. Ал мергендер кармап алып, кой шайдап, үкүрүнө алып барды. Куту бий ыңгайын таап, аны көзгө атып өлтүрдү. Кийин адам жүктүн дөө аялында жолдоштору менен атып таштады. Ошондой кийин мергенчилер үңкүрдү аңтарып, анда туткун болуп жашаган көптөгөн адамдарды эркиндикке чыгарышты. Дөөлөр тонуп алган эсепсиз дүйнөнү алышып, Куту бий жолдоштору менен колуна эсен аман кайтып келип, олжосун көпчүлүктүн ортосуна салды. Куту бий аны кутман экен деп, анын берешендигине аскерлер ыраазы болуп, олжонун адилеттүүлүгүнө бөлүп алышты. Ушул мезгилде ызы чуу өкүрүп бакырып угулду. Эмне болгонун териштире баштаганда Куту бий менен кошо ууга чыгып, бирок кийин андан бөлүнүп, өз алдынча кетишкен 200 мергенчи колго келгени билинди. Алар эмне себептен ушундай шашылыш түрдө жолдошторуна кайтып келгенин айтып беришти. Куту бийдин тобунан ажырап, адырга чыккан мергенчилер айдаган 1000 жылкыдай арып куландарды көрүшөт. Аларды кубалаганда куландар үлкөн бойдон Ашаруу деген чөл жакка качып кетишет. Чарчаганда кулан токтоор деген үмүт менен мергенчилер аларды кууп жөнөштү. Бир жерге барганда ашы жагын караса, 150 жапайып уктап жүрүптүр. Төөлөргө амандык бербей чабабыз деп ойлогон кыргыздар жакын келгенде төөлөр кудай шамал жакка бет алып, үркүп качып кетишти. Мергенчилер артынан чаап жөнөгөндө суусу таңкыш, жери кең айталага жеткенде качкан төөлөр билинбей, караса көзгө илинбей кайып болуп калышты. Төөлөр кайда кетти деп таң калган кыргыздар түнкүрүп калгандыктан ошол жерге конушту. Таң саргарып атканда аттанып, түндүктөгү даңдуу тоосу жакка жүрүп, Коросор менен аспандын кошушкан жолуна жеткенде, мергенчилердин алдынан Аспиан жакка жол тартып, Кенжиттен чыккан Мартык балбан 7000 аскери чыкты. Мындай калып болуп караганын көрүп, 200 мергенчи качып, артынан кууган калмактарды далайы кырып салышты. Баарын дүрбөлөнгө салган ызы чуунун себебин түшүнгөндөн кийин кыргыздар аттанып, Мартык балбандын аскерин такалап, сазайын беришти. Чалгынга чыккан Манас баштаган баатырлар болсо, түшкө чейин жол жүрүшүп, алыстан айланасы тең талаа болгон Орток тоосуна кечинде жетип барышты. Тоолорунда арчатып кой чер өскөн бийик тоонун чокусуна кыйналып кысталып чыгып, Манас айланага Айкожодон алган, Булгаарга каптаткан, бурам алып каркыттан, оозуна жакыт орноткон, 6 мерип толготкон, урумдан кылып алдырган, узак жолго салдырган дүрбүнү салды. Анын көз алдында карарып жаткан багы, калдайып жаткан тамы бар. Дүбүрөк канга тийишкен Тукан шаары жатты. Бул калаада булут окуяларды алдын ала билген көйүш, бөгүш, сагуш, кыяр деген 4 аяр жашайт. Алар Манастын келе жатканын туюп билишип, аябай тынчсызданып, Дүбүрөк канды сарайына камсыгышып барышты. Кан аярларга алдына бар келүүгө уруксат берди. Бөлмөгө копурашып келген аярлардын башчысы орто бойлуу, шейлек сакалдуу, сары жүзү чапчаак кыяр, алтын такты жай баракат отурган Дүбүрөк канга кайрылды. Каным, деди аяр, эч ким жеңе албаган Манас деген эр жигит эсепсиз колу менен 4 күндөн бери аспан суусунун боюнда өргүп жатат. Азыр токтотсок, ал түбү жүрүп айланып, түппө жиңге уруш
салат бачымдап камданбаса калкыбыз залал тартып калат. Кыяр сөзүн бүткөндөн кийин ушуга чейин чыкпай турган орто бойлуу, кара чачтуу, кара сакалдуу, толмоч келген 44 жаштагы Дүбүрөккан ага ачуулуу карады. Манас деген ким экен бакырды ал. Мага катылгандай ал кайдан чыккан жинди? Толгон токой аскерге турса кайсы жанына төгүн келеси болуп бизге кол салганга батына алат. Силер аяк эч нерседен коркпойт деп жүрсөң, эмнеге бычак карып коркуп жатасыңар? Каным сабырдуулукпен жооп берди, ичине кыжыр келген аяк. Эгерде аскердин көп болсо, ортоктоого Манаста мурдабызын бар. Ошондо гана сен аны токтото алышың мүмкүн. Дүбүрөккандын кыярга аябай жини келип, аны жазылып, сазайын берүүнү ойлоду. Бирок бираз ойлонуп тургандан кийин ниетинен кайтты. Сабырдуу кылайын деп чечти. Буга чейин аярларым мени алдаган эмес. Эгерде кандайдыр бир себептерден улам карасан атайлык кылып, атайла белгилүү бөлөмгө салып жаткан болсо, аларды жазалаганга дайым өлгүрөмүн. Азырынча булардын айтканын кылайын. Дүбүрөккан анын жообун чыдамсыздык менен күтүп жаткан аярларга сүрүлүп карады. Макул, силердин айтканыңарды аткарып, тиешелүү жарык чыгарайын. Бирок мени жок жерден алдаган болсоңор, анда жаныңардан үмүт кылбагыла. Эскертип Дүбүрөккан аярларын. Дүбүрдүн тушундагы караган 30 шаардын эң атактуусу Дуккан. Анын дүйнөнүн ар тарабынан алып келинген, көздүн жоосун алган, ар түрдүү буюмдар сатылган көптөгөн базарлары, колунан көөрү төгүлгөн кол өнөрчүлөрү, зергерлери жөнүндө дам 4 тараптын баарына жайылган. Бул 30 шаардын ортосунда ар тарабы талаа менен курчалган Лоптун көлү, Күлдү журту бар. Андан бир айчылык аралык тоолуу, Чертук бойлуу Азыноо деген жер жайгашып, аны Дукка калмак эле жерлейт. Күн батыш жагында Баймунуу, Суратуулар жайгашып, боорлорунда ажыдар, шерлер, жабыр баян жагандар, адам көрсө куткарыр Алаткак деген заңгар бар. Андан түштүккө жүрсө, Талуу деген талаа, Канабил деген кала орун алган. Андан өтүп барган жерин теңир Ноор көлү, күн батыш жагын көбү шамут чөөлөйлөп, чыгыштын көңкү Кытай эли жерлейт. Элинин баарына жол келген тууралуу кабар берүү үчүн Дукканда Үркөр боо деген замир колдонулат. Жергесине Манас келгендигин билгенден кийин Дүбүрөккан аны алтыпты сүйлөтүп алып келдикти. 12 апаадарын салдыртып, 12 канат боз үйдөй октуп куюп салдыртты. 600 арканчынан амал менен от бергенде шаардын ичи сол кетип, ит угузу чуркурап, төө боздоду буркурап, уй мөөрөдү дүңгүрөп, койма арады күңгүрөп, качыр эшек акырды, жайыттан тоок чакырды. Замире күн күркүрөп, 3 күн жерде угулганда Дуккан каала журтунун жүрөгү оозго тыгылды. Эмне бале болду деп чөчүлган түмөн аскер Дүбүрөк Пашаевдин туш-тушунан жыйылды. Ошондо Төрө Манас баатыр кыйындык көргөзөм деп Дуккандан 15 балбанды 10 аскер ортолууга бет алды. Калмыктар келе жатканда кабары жок Манас бул учурда 5 жумушунун тоого чыгып, 2 жан каранып турган эле. Қалың қол келіп қалғанда ал жолдошымен бұл кім екенін анықтағанша Дүбүрөккан аскер аларды құшап алды. Ошондо алачык үле башы, кондуңго иттей кашы, аргамчыдай чубалган Айдар тулум чачы бар, 34 жаштагы жаян балбан күркүрөп, көргөндүн бою дүркүрөп, күркүрөш күн болуп, акырганда калмактын сары айылдын түсүндөй бет оозу жүн болуп, оозон оту буркурап, көздөн жалын шыркырап, пилге салып камчыны Манас турган жерге бастырып келди. Кана мага ким чыгат бакырды жаян колунда күрсү мыжыга кармай. Акылыңдан жаңылып, акырымында келипсиң, ажалыңды сагын, кайсы аялың жеткен, ылдам келген камын. Бұл көпшілігін қабдақ ма ачуус келді Манас. Көрейін бұның күчін.
Batır yaraklarını alıp Akkulan'ın düşmanına karay çağıp yöneldi. Anlay batın körüp, ömründe hiç güne korkup kalmaktın eşçil, denesi bezgek olmadan kaltıra başladı. Bakayım ne oldu? Tan kaldıracağım. Dağlay yol yeri öldürge çık, kançalığa salып ulaşılarla çıkalım, düşmanın arasında kalıp, kavam kaşın cevestin, aman esin surulup çıkkan edim. Hazır mısın ama çağıp gelirsin vatandaşın türünden çöşüp kettim. Bunlar ketken Jayan düşmanı ben sayışkandan başlattı. Kalmak yakınıp gelecekten Kırgız'ı caminin atışıyordu. O ruldap var düşmanını tağmay segende Jayan özünün bergendiğine razı oldu. Oğum tekkik etmey bu tağa taktıydı. Öyle onda. Eğimi bana songoy kaldı. Birok bağır al öyle onday bolgodu. Jayan'ın jağa tartkan kırgın manas kalkan tuzup oğumu ülgürdü. Hayave katı atılgan o kalkanı talkala ötüp temir soğuk çarayla uçup atıp uşunduğan atıp doldu. Jayan'ın oğuna canı açıp eğerli aran karman kalma manas açıulanıp oğlana oturdu. Atkan anda emes, bunday bulur deyip Batır Akkel Temurtan'ın kolunu aldı. Atının basını tutmasın, al kalmakta atış verdi. Uşandı. Jayan'ın başı cumulu, denesi kaldı, başı yok. Kayda ketkenini bilinmey, kayıp oldu atkan ok. Birok kalmak pilden kulavastan ağın üstüne zan kayıp durdu. Pil olsa maydandan kaçkan nuruna kaltırap üstürek turan jelinde jılbay kaldı. Jayan'ın nadan pilini nege basbayıp deyip açı olmaz. Batır Nayzami'nin kaçırıp pildi közge bir oldu. Jayan'a çıkan pil tumşuğun öyle kötülük yer yanıtla bakırıp kolun karay kaçıp yöneldi. Kakagan uçlagan bol, al жерде жатқан өлік өлмектің üstünde Jayan balban bir doğu bütün köşkende kuladı. Bunu көрген Ерманас атын бұра тартып кайра артына кайтты. Jayan өлгөндөн кийин uzun boylu алып жөнелүү. Sarı yüzlü Kambul balban жекеге çıktı. Al тоғдойдан кайган пилди минип, Manas tapke jığa çaldırgan, ustalarga kıldırgan, uçuna bulut saldırgan Nayzami'nin kaçırıp kaldı. Kelip terde Manas Nayzami'nin kılıçını kıya çağırdı. Ki özün çapkanda Kambul pil milmini koşu ekiге bölünüp, uragan tanday sögülüp, uşol yerden can verdi. Kambuldan keyin duşta degen kulüp pildi minip, eki inine karasan 50 kişi kongondoy, eki betin karasan 50 verip koygundoy. Tula boyun karasam tuğunu cesap koygundoy. Közü jalın janganday. Sanamar balbon jekeme çıktı. Al pildi inip çuğratıp, артынан çamını uğratıp, ıltırmen atmanda o olaktan Manas'ın oğlundan alış gitti. Jaza atkanını görgen Sanamar ustundardan kulatkan, uçuna bolu sulatkan, urgan çoğusun kulatkan uzun Nayzası koluna aldı. Al ıltırmen Manas'ı daha bir yol attı. Oğu bu yolda jaza ketken körgen kalmak Batır'ın Nayzami'den kaçırdı. Birok Manas ozunup anı ıltırmen attı. Ok başın jarıp Sanamar oşul жерде Kudayga Manat'ı tapşırdı. Sanamar'ın pili duşta Akkulan'ın tumşuğumen soğurga kağıp bir terlikte terisi şıpırgan boyun artqa kaçtı. Manas buğup jetip aç almasını vurganda pildin beli ekiге bölünüp kanı suuday ağıp oşol jerde canı çıktı. Batır bolsa jaybarakka yoldaşlarına kaytıp geldi. Azamatsız Manas razı boldu eşnerden bakay. Erdemчеге kalmaktın tumşuğun жерге sayıp namusты koldan çıkarmadı. Rahmat ağa, siz qanday deysiz? Kalmaktır үшін meydan tutuşa cebizge japır, çabul koyuşalım. Menimçe her öldü ulanışta gerek, dep oylan çöper bakay. Sebebi anda жеңишке жетişүү ар кандай Batır üçün çoğun suyunmak. Buna hurmatlı yoldaşlar, bizim vaktimiz sonuna jetti. Men sizlerden koşuşumun kayradan efirde jolukkança koş bolun.